Чоң рахмат, Нурлан Асанбекович. Урматтуу саламаттык сактоо министри, мен сизге бир нече сунуштарды бергим келет. Мына Баткен областында бүгүнкү күндө медицина ушу тармагы мындай жакшы эмес абалда турат. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Эмне дегенде жабдуулардын жетишсиздиги, бир кичинекей операция же болбогон ооруга дагы Ошко, Бишкекке барганга биздин жарандарыбыз аргасыз болуп атат. Ошол себептен ушу жабдууларды камсыз кылып берүүгө Баткендеги областтык, райондук больницаларда, ошол эле биздин айылдарыбызга биздин медицина кызматкерлери жана биздин врачтарыбыз, медайымдар барып иштебей жатышат. Ошол себептен ошолордун айлыгын көтөрүү боюнча иштерди алып барсаңыздар. Ушундай иштерди жасап атасыздарбы? Рахмат сурооңузга, урматтуу депутат. Албетте айлык маянасы боюнча иштер жүрүлүп жатат. Өкмөттүн жыйындарында биз сүйлөштүк. Эмки жылкыга 50%-га бардык медициналык ишмерлерге, санитаркаларга, медайымдарга, докторлорго 50%-га көтөрүү пландаштырууда. Жана жабдуулар боюнча дагы Баткендеги ооруканаларды жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча дагы өзгөчө өзүңүзгө жазып алсаңыз, иш алып барсаңыз. Андан сырткары мына Кадамжай районунда Орозбеков деген айыл өкмөтүбүз бар. Ошол жерде 26 миң адам жашайт. Ошо 26 миң эл жашаган жерде бүгүнкү күндө ооруканасынын имараты 1960-жылы курулуптур. Ошол 1960 жылы курулганда бул оорукана катары эмес, башка эле мекемени алыптыр да ошону оорукана кылып жасап коюшуптур. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк дарыгерлер тобу катары ошол жерде иштеп жатат. Ал эми Кадамжай шаарына барайын десе, ал жерде дагы орундар жок, аргасыз, ал жакта да орундар жок болуп атат. Ошол себептен Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнө халыкка бир сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү максатында ошол жерге бир 50дөн айыл өкмөтүнө кем эмес болгон орунду заманбап бир оорукананы куруп берсеңиздер. Сиз министр катары ушуну эске алып, ушу боюнча ишке алып барууга мен чакырам. Өзгөчө көңүл буруп койсоңуз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.